Alhamdulillahi Rabbil alamin wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah talam жардам менен адда ва дава оору жана шыпа Ибн Кайым рахимахулла жазган ошол китептин ушул бөлүмүнө келип токтогонбуз. Ошол жерден улайбыз. Адамга шыпа боло турган Аллах таалам белек кылып берген чүргөн мусулманга чоң куралы бар, бул дуа. Ошол дуанын кабыл болуучу учурлары, шарттары, тоскоолдуктарды жойзо, анан сүннөттө келген пайгамбар алейхиссалату вассалам көргөзүп берген Аллахтын ысымдарын, сыпаттарын кошуп, адам өзү жалынып, жалбарып, чын ыхласы менен Аллах тааламга кайрылса, дуа кабыл болот деп. Жана ошондой эле пайгамбар алейхиссалату вассаламдан келген дуаларды жаттоодо көп пайдалар бар. Себеби пайгамбар алейхиссалату вассалам эң чырайлуу жол менен дуа кылган. Жана дуалары дагы Аллахтан түшкөн вахий менен кылган дегенбиз. Мына ошолордун бирине токтолуп, бул жерде жанагы мечиттегинде мисалдап бербедикпи? Бир нече сахабалардын дуаларын угуп калып, пайгамбар алейхиссалату вассалам аны тасыктагандыгы, жана ошол дуаны кылууга чакыргандыгы сахабалардын. Мына ошондой дуаларды жаттоого баарыңыздарды чакырып кетем, туугандар. Сүннөттөгү тастыкталган сохих хадистин негизиндеги дуаларды. Мына ошонун биринде мусулман адам дуасында таухидти даңазалап, Аллахтын ысымдарын, сыпаттарын айтып, жана Аллахтын улуу аты деген бар. Ошол мисалы аятыл курсиде келген, жана Али Имран сүрөсүнүн башында келет, жана пайгамбар алейхиссалату вассалам күн эртең менен дагы ушуну колдонгон. Я хай я койим деген. О өлбөс тирүү зат, жана кайым, эч нерсеге муктаж болбогон, бардык ааламдар, махлукаттар сага муктаж болгон зат деген сөздө. Ушул хайюл койюмду алымдар айтат, ушул эки сөздө көп сыр бар дуанын кабыл болушунда. Эмнеге дегенде, бул Аллах тааламдын улуу сыпаттары. Мисалы, хай деген тирүү деген сөз да. Бул да Аллах тааламдын аттарынан. Мындай чыкканда Аллахка кайткан сыпаттардын бардыгы ушуга кайтат. Аллахка кайткан аттардын бардыгы кайсыга айтат экен? Хайюл, тирүү, өлбөс деген затына. Ал эми койюм деген сөз бул Аллах тааламдын амалдарына кайтат. Ошон үчүн бул эки ысымда улук. Элестетиңиз, адам өзү менен өзү тура албайт. Аллахтан башка махлукаттардын бардыгы эмне? Бири-бирине бир нерсеге муктаж. Адам абасыз өлүп калат. Тамаксыз өлүп калат. Уктабай эле койсунчу 3 күн өлүп калат. Өлбөсө дагы жинди болуп калат. Канча деген нерсеге муктаж болуп жашайт адам. Бүт махлукаттар ушундай. Жана ошо махлукаттардын бардыгы Аллахка муктаж. Көз ирмемчиликтен келди да. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам не деген? Мени көз ирмемчилик дагы өзүмө таштап койбо деген. Аллах тааламдын кайюм деген сыпаты эч бир затка, эч бир нерсеге таянбайт, муктаж эмес. Абага дагы, жашоонун эч нерсеге. Аллах таалам үргүлөбөйт, уктабайт, ачык болбойт, чарчабайт. Бир затка муктаж эмес анын турушунда, же жашашында, Аллах тааламдын амалында. Улуу Аллах тааламдын ушул эки ысымына бардык ысымдары кайтат деп алымдар айтышат. Эмне экен? Хайю ва кайюм. Бул аятыл курсиде келген, Аллаху ла илаха илля хуал хайюл кайюм. Ошол Курандагы эң улуу аяттан ушул аятыл курси. Ошонун башында дагы ал тирүү, эч нерсеге муктаж болгон, ааламдардын бардыгы Аллахка муктаж болгон зат деп. Али Имран сүрөсүндө да келген, Аллаху ла илаха илля хуал хайюл кайюм. Аллах өзү гана, андан башка сыйынуу татыктат жок, ал тирүү, өлбөс, эч нерсеге муктаж болбос зат. Анан Тоха сүрөсүндө. Автор муну эмнеге айтып атат? Ушул адам дуа кылганда Аллахтын улуу ысым сыпаттарын кошуп дуа кыл деген сөз да. Себеби жанагы сахабалардыкын сөздөрүндө, дуаларында пайгамбар алейхиссалату вассалам тасыкташында ушул ысым сыпаттар келгендигин көргөн. Дагы бир хадисте келет, силер Аллахка жалынып, жалбарып дуа кылганыңарда дайыма ушул сөздөрдү кошкула деп. Мисалы, я дал жалали вал икрам. О улук ээси, о берешени, бардык нерсе сенин колуңда болгон. О тирүү зат, о эч нерсеге муктаж болгон зат. Я дал жалали вал икрам деп. Угуп каласыздар го, дуанын аягында кошот. Ушул сунналарда бар.
Аллах Тааламды даңктап, Я хайю я койюм, бирахматика астагис, аслих ли ша'ни кулля. Мен бардык амалдарымды оңдочу деп. Я хайю я койюм, бирахматика астагис деп. Мисалы пайгамбар алейхиссалату вассалам күндө дуа кылган эртең менен. Дуа кылганда ушул нерселерди кошсо, эмне болот экен? Дуанын кабыл болушуна шарт түзөт, абал түзөт. Себеби дуанын кабыл болушуна учурлар, адамдын амалы, абалдар жанандай бар эскилбеди. Жана ошол дуа текстте дагы адамдын жалынып жалбарып Аллахка айткан сөздөрүнүн ичинде дагы мисалы ширк сөздөр камтылып калса кабыл болбойт, билесиздер. Ошондой эле ошол сөздө таухид, Аллахтын жалгызы даңазаланган сөздөр болсо, ал дуанын тез кабыл болушуна мүмкүнчүлүк түзөт. Кече эле угуп калдым. Бирөө дейт, Кудай колдосун, арбак колдосун деп. Аллах сактаган. Адамдарга канчалык айтсаң дагы деле ширктер таркап атат. Ушинтип улуттук каналдан кайерден уктум кече эле. Ушул жүрөт. Ушинтип оозуна мындай жеңил эле айтылат экен да. Ушунча бата кылып, тилек кылып, дуа кылып Аллахтан сураганын баардыгы күйөт да. Эч пайда бербейт. Кимде ким Аллахтан башка нерсеге таянып, ошодон сурана турган болсо, Аллах аны ошого таштап коет. Көз мончоктон сурана ошого таштайт. Булактан сурана булакка таштайт. Арбакка таштайт. Арбак бизге муктаж. Арбакты биз колдойбуз. Кантип колдойбуз? Дуа кылабыз. Аларга кечирим сурайбыз Аллах Тааламдан. Жакындарыбыз бул садака берип, ошого сооп барат дейбиз. Какта гана арбак колдойт. Балким пайгамбар алейхиссалату вассалам тескерисинче жашоосунда кандай гана абал болсо, Аллахтын ысымдарын, көркөм ысым сыпаттарын айтып, Аллах Тааламды мактап, даңктап, хамд саналарды айтып, Аллах Тааламдын улуу ысымдарын, аттарын эскерип, жалынып, жалбарып, ихлас менен саждада туруп, эки колун асманга бийик кылып көтөрүп, асманды карап, ушинтип дуа кылган. Эгерде пайгамбар алейхиссалату вассаламга бир нерсе туш болуп, же бир маселе жаралаганда, же сураганда асманга карап дейт, эки колун бийик кылып көтөрүп дуа кылчу эле дейт. Эмнеге? Себеби асманды кароо дагы, эки колду бийик көтөрүү дагы дуанын кабыл болушунун себептеринен. Түшүндүк туугандар, ушул бапта. Андан кийин ушулга мисал катары бир нече абалдар бар. Мисалы ошо хадистердин биринде Тирмизиде келген, хадисте Хакимде келген, угуп каласыздар. Ушул Юнус пайгамбардын дуасы деп. Ушул сахих. Бирок жанагы 40 жолу айткыла, анан 70 жолу айткыла дегендерди ушу кошуп салган. Бүгүнкү күндө сот тармактарда таркап жүрөт. Ушуну мынча жолу айт, анан мындай болот, тигинче деп сан айтылбайт. Бирок кимде ким ла илаха илля анта субханак инни кунту миназ залимин дегенди айтып жүргөн болсо, дуа кылса кош, бул аябай жакшы. Себеби Аллах Тааламдын улуу ысым сыпаттарын тавхидтан азалап айтып атат. Адам өзүнүн күнөөсүн дагы мойнуна алып атат. Аллах Тааламды арылап атат. Мааниси өтө терең. Дуанын себептерине, кабыл болушунун себептерине дал келе турган нерсе бар. Анан экинчиден бул аят. Үчүнчүдөн буну пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисинде келип атат. Айтса дуасы кабыл болот деп. Тирмизиде келген. Бирок жанагынтип 70 жолу айт, анан 100 жолу айт, анан 90 жолу айт. Анан түндүн бир убактында айт. Ушу күнү эле айт, ал күндө айтпасаң болбойт. Ушунун баардыгы бидаттар. Мынча жолу айт, тигинчи жолу айт деген. Эгерде сох хадистерде келген болсо, ал айтылат мына мынча жол деп. Жокпу, анан адам өзү токуп алып, же бияктактан чалап угуп алып, антип айтып таркаткан болбойт. Сох хадистерде келген ушул дуа. Кандай экен формасы айтылышы? Ла илаха илля ант субханак инни кунту миназ залимин. Мааниси Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок, жалгыз Аллах сен гана татыктуусуң. Сен кемчиликсизсиң, аруусуң бардык нерседен. Жана мен чындыгында өзүм зулум кылган күнөөкөр пендемин деген мааниси. Мына ушуну дуагаларда кошуп айта бериңиз. Саждада болобу, немеде болобу, кол көтөрүп дуа кылганда бул жакшы. Ушулга бир нече хадистер келген. Ушул эми ар бирин токтолбой эле коюн. Эң түшүнүктүү ушул дуанын шу түрүндө. Медеп контекст ушундай келген. Ла илаха илля ант субханак инни кунту миназ залимин деген. Бул Юнус пайгамбардын дуасы. Алла Таалам да бир жерде ушул Юнус гана таандыкпы же
башка мусулмандарга дагы дегенде аяттын өзүндө жазып турат. Фастажабна лаху ва наджайнаху минал гам. Анын дуасына жооп бердик Юнуска. Жана куткардык ошол кайгыдан, ошол балейден. Ва казалика нунжил муъминин. Жана ошондой эле биз момундарды дагы куткарып беребиз деген. Ар кайсы бир дуа мусулман адам ооруп калабы, кандай балеге учурап калабы, же мындай дуа кылабы, ушуну кошуп дуа кылса жакшы. Бирок туугандар эстеп калыңыздар. 40 жолу, анан 60 жолу, анан 90 дегендер жанагындай токулган хадис деп коет. Хадисун мауду. Ошондой таркап кеткен жалган маалыматтар бар. Аларды четке кагыңыздар. Бул дуа өзү туура, бирок сандары туура эмес. Мынча жол айт, анан тигинче жол айт. Анан муну айтсаң мындай болот сага. Деп азыр өткөндө дагы бир китепче экен. Бир мечиттердин алдына магазинде сатат экен. Ушундай жалган нерселерди кошуп салып, муну кылсаң мындай, анан бөйрөгүң кармап айтсаң мындай, анан ушул эле дуаны жазып кое берген да, муну алып анан бутуңа карма, анан колуңа карма, анан башыңа карма. Кээде хадис келет, ошол дуанын артыкчылыгы жөнүндө. Бирок жана сандары анан ар жерге мындай колдон тигиндей ага далил керек. Эң негизи дуалда биз сүннөт намаз окуйбузбу, нафил намаз окуйбузбу, саждадабы кол көтөрүп дуа кыласызбы, айта бериңиз. Ла иляха илля анта субханак инни кунту миназ залимин. Көрдүңүздөрбү, Юнус пайгамбардын мындай дуаны айтышына эмнеге? Биринчиден ал Аллах Тааламдын жалгыздыгын даңазалады. Эч кандай арбак сарбак бир белекеттерди шерик кылып кошкон жок. Ла иляха илля анта деп, сенден башка сыйынуу татык зат жок, сенсиң деп. Аллах Тааламды аргулап, улуктап атат. Анан экинчиден өзүнүн күнөөсүн мойнуна алып атат. Мен өзүм зулумдук кылдым деп тообо кылып истигфар кылып атат адам. Мына ушул маселе да. Ушул жерде ибарат ала турган. Адам дуа кылганда да ошо Аллах Тааламды даңазалап, мактап, хамд сана айтып, жана ошондой эле эч кандай дуанын ичинде бидат аралашпастан, ширк аралашпастан күнөөсүн мойнуна алып, тообо кылып истигфар кылуу эмне кылат экен? Дуанын кабыл болушуна себеп болуучу нерселерден экен. Жана ошондой эле дагы со хадистердин биринде бар. Мында жаттап алыңыздар. Биз да муну Кудай буйруса Телеграмга чыгарып коем туугандар. Дуаларды, сохеттерин. Ла иляха иллаллах ал-азимул халим, ла иляха иллаллах роббул аршил азим, ла иляха иллаллах роббус самават саб, ва роббул арди ва роббул аршил карим деген. Бул дагы сохих хадистерде келген. Жаңылбасам, Имам Ахмадта. Бул хадис дагы сохих, дагы башка түрүндө Бухариде келген. Кайгы ападан чыгарат адамды. Кандай гана адам стрессте, жана депрессия, бир оор абалда турган болсо, ушул дуаны айтуу пайгамбар алейхиссалату вассалам сүннөтүндө келген. Бүт сөзүндө таухид караңыздар. Бүттүгү таухид ишин бар. Мына сыры ошодо. Таухид сөзү камтылган үчүн бул дуа улук. Онун мааниси терең. Аллахтан башка сыйынуу татыктуу зат жок, ал улук, ал берешен, андан башка сыйынууга татыктуу зат жок, ал арштын ээси, башка сыйынууга татыктуу зат жок, Аллах өзү гана асман жерлерди ээси деп дуада келип атат. Кайсы бир адамга башына бале бир кыйынчылык түшкөн болсо, ушуну айтуу келген. Анан акыркысында дагы бир белгилүү, бул да сохих хадистерде, бул дагы Имам Ахмадта келген, Ибн Хиббанда. Алхамдулилля, бул хадис да сохих. Себеби дегенде Ибн Кайым рахимахулла бул китебинде неме кылып аптыр да, хадистердин сохих, доифтерин белгилебей кеткен да. Ошо алхамдулилля башка бир алдын китебин таптык. Ошону изилдеп такыйк кылып чыккан экен. Кайсы алсыз хадис, кайсы сохих хадис, кайсы хасан хадис, кайсы бул окуя тасдыкталган эмес. Ошондойлорду кезигип калат. Китепте деле тасдыкталбай калат. Бул хадис дагы сохих туугандар. Жаттап алыңыздар. Кайсы бир адамга кайгы, капага түшкөн болбосун, ушул дуаны айтса, андан куткарылат деген. Аллахумма инни абдук. О Аллах, мен сенин кулуңмун деген. Обну абдик, кулуңдун баласымын. Ачканда Адам алейхиссалам Аллахтын кулу, биз ошонун балдары болобуз да. О өнем менен Адам алейхиссаламдын. Насыяти биядик, менин тагдырым сенин колуңда. Мадин фия хукмук,
менде эмне өткөн болсо бардыгы сенин тагдырың менен, сенин өкүм менен болуп атат. Адлун фи кадаук. Мага жазган нерсең баары адилеттүү. Ас'алука Аллахума бикулли исми хуалак. Аллахым ар бир сага таандык болгон ысымдар менен сени ден суранам деп атат. Саммайта бихи нафсак. Сен аны менен өзүң атадың. Ар-Рахман, Ар-Рахим. Мен райымдуумун, мээримдүүмүн деп мына ошондой аттарыңды атап суранамын. Ау алламтаху ахада мин халқик. Өзүңдүн кулдарыңа үйрөттүң бул нерсе аттарды. Аллахтын 99 атын Аллах Таалам бизге үйрөттү. Ушуну үйрөнгүлө, ушу менен дуа кылгыла, сурангыла деп турабы? Ау анзалтаху фи китабик. Ошол аттарыңды китебиңе жаздың. Куранда келип атат, хадисте келип атат. Ау истасарта бихи фи илмил гойби индак. Кээ бир аттарың бар, аны Алла Таалам өзү коюп сактап койгон. Мына 99 эле аты бар болду деген сөз эмес. Дагы аттары аны биз билбейбиз. Аны Алла Таалам жашырып койгон. Антажа алал Кур'анил азим рабиа калби. Мына Куранды мага, улуу Куранды көкүрөгүмө бир эме кыл деген да. Кенендик жакшылык кылып, ва нура содри ва жалаа хузни. Көкүрөгүмө нур кыл Куранды, жана кайгымдын кетишине себеп кыл деп. Кайгы, капа, сарсанамдын кетишине себеп кыл деп. Илля азхабаллаху азза ва жалла хаммаху ва хузнаху. Ушундай кылып дуа кыла турган болсо Аллах Таалам анын көкүрөгүнөн кайгыны, капаны, сарсананы Аллах Таалам алмаштырат. Эмнеге? Маканаху фарха. Кубанычка, көкүрөктүн кеңейишине деген. Мына ушул нерсени угуп башкаларга үйрөтүүгө дагы пайгамбар алейхиссалату вассалам чакырык кылган. Муну дагы Сохих деген иснаты, Сохих хадис. Буларды дагы чыгарып коебуз. Жаттабаган адамдар болсо жаттайт. Анан кыскартылып дагы бир окуяны келтирген. Буга далил керек. Бирок Ибн Кайым рахимахулла далилин жазган эмес бекен. Кыскасы кандай гана пайгамбар болбосун, башына бир кыйынчылык түшкөндө жалгыз Аллах Тааламды арулап, даңазалап сурануу келген. Бул белгилүү. Анан ушу Ибн Аби Дуния деген өзүнүн бир китебинде эскерген. Бир адам Абу Муаллах деген болгон, соода кылып жүрчү экен, акчасы бар. Анан жолдо келатып, жана жолдо разбойниктер деп коебу, каракчылар. Ушул адамды кармап алып, акчасын тартып алат экен десе, акчасын берейин десе, акчадан деле мен сенин акчаңды алган эмес, жаныңды алганы келдим дегендей сөздү сүйлөйт. Мындайча айтканда сени өлтүрөм дегендей. Анан мага мүмкүнчүлүк бер, дарат алып намаз окуп алайын дейт. Анан мүмкүнчүлүк берет. Анан дарат алып намаз окур да, ошондо дуа кылат. Саждада. Эмне деп Аллах Тааламдын ысымдарын, сыпаттарын айтат. Аллах Таалам сен каалаган нерсеңи кыла аласың, сен улуксуң, сенин тагдырыңа, сен жазган нерсеге эч ким каршы келе албайт, сенин мүлкүң эч убакта түгөнбөйт деп Аллахтын өзүң жетиштүү бол могу ууруга, могу каракчыга, сенин ырайымдан, сенден жардам сурайм деп ушу сөздөрдү айтканда, жанагы адамды эмне кылат? Кыскасы буга кол салбай калат. Анан Хасан деген да бир алым айтып, дарат алып кимде-ким ушундай кылып намаз окуса, дуасы кабыл болуп баледен чыгат дептир. Бул окуя, бирок муну далили жок, ошон үчүн биз буга амал кылбайбыз. Анан жүрбөйлү келе, дарат алыш керек экен, анан ушундай кылып дуа кылалы деп. Муну далил келген эмес, эскерип койгон окуя катары. Жалпысына эмне пайда алабыз? Пайдасы адам башына кандай гана кыйынчылык түшпөсүн. Мына канча деген далилдер келип атат буякта, суннада келген. Аллахтын улуу ысым сыпаттарын айтып, дуа кылса кабыл болор боюнча. Мына ошолорду жатташ керек. Ачык, так келген нерселерди. Адам болгондон ката болот, алым болсо деле ката кылат. Кээде ошо бир окуяны жазат, бирок далилин жазбай калат. Жазбай калса биз ага амал кылбайбыз. Шейх Фаузан хафизахулла да бул жерде далил келтирбеди, ошон үчүн бул нерсеге токтолбойбуз деген. Кыскасы Аллахтын ысымдарын, сыпаттарын менен дуа кылды. Ошол бизге үлгү. Аллах Таалам Куранда айткандай: "Ва кала роббукум удуни астажиб лакум". Роббиңер айтты, дуа кылгыла, мен сенин дуаңарга жооп берем деп. Кандай гана адам башына кыйынчылык түшкөн болсо, дуа кылса, Аллах Таалам дуасына жооп берет. Канча деген аяттар келген. Мына максат ушул, дуа кылуу. Анан мындай рекет намаз окуш керек, анан дарат алыш керек, анан барып монча жол айтыш керек деген сыяктуу сөздөр келсе, ага далил керек. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдан ачык нас хадис керек. Эми
Бул дуаларды түшүндүк. Бул дуа маселесинде чаташкан маселелер көп карапайым адамдарда. Бири ушу сандарында, бири тасталбаган, бири ширк аралашып кеткен, бири бир учурларга байлап, бири болсо тоскоолдуктарын жойбойт, бири ошол бир дуанын сөзүнө гана маани берип алат да. Мисалы, ушуларды жакшы түшүнүп алса адам, алхамдулилля, кантип дуа кылышты, качан дуа кылышты, кандай кылышты, кантип тоскоолдуктар жоюшту адам билет. Дуа боюнча туура түшүнүк болот. Мына эми ушул фасылдарга киребиз. Бул жака жакшы адам көңүл буруп, жакшы түшүнүп алыш керек. Суроолордон, WhatsApp'тан келип атпай жазып. Мен ушул көрүп атам, адамдар ушул нерседе көп чаташат экен. Дуа маселесинде. Кеп ал дуаны жаттап коюу деле эмес. Кээ бир адамдар түшүнүшүп экен, бир дуа бар экен, го тууган дейт. Мен деп сурайт да. Ана ошол дуаны жазып берип коюңузчу мага дейт. Ал ойлоп атат, ал дуаны алып эле мен айтып койсом эле болду, маселе бүттү дейт да. Мисалы, ката түшүнүктөрдөн бир эки мисалын айтайын. Юнус пайгамбардын дуасын жаттап туруп айтып салсам маселе бүттү деп ойлойт да. Бирок Юнус пайгамбардын ал дуасынын келгени бир маселе, бирок ошол дуага шайкеш амал кылган да Юнус пайгамбар. Мисалы, Юнус пайгамбар ошо деңизде киттин оозуна кирип кетерден мурун не кылып жүргөн? Кудайды эстеп, Аллах Тааламга кайрылып, жалынып, жалбарып, буйругун аткарып жүргөн адам болуп. Ошол айтып атпайбы, биз аны куткардык. Эгерде Аллахты эстеп намаз окубай жүргөндө, анда кыямат кайымга чейин ошол киттин оозунда болуп калмак деп атат Алла Таала. Аны адамдар көңүл бурбайт. Ошон үчүн бир дуа келип калса эле, ошол дуаны эле жаттап койсоң маселе бүттү деген сөз эмес. Жана тоскоолдуктарды жоюу, адамдын абалы туура келиши, арам оокат жеп аткан болсо, мисалы, же болбосо намазы жок болсо, канча деген тоскоолдуктар бар дуанын кабыл болуша турган. Же болбосо зулумдан айыл кечен колун тарта элек. Анан ал дуаны жаттап келип эле айтып койгон менен болбойт. Ошол фикх керек. Фикх деген түшүнүк керек ошол дуаны. Кадимкидей ал дуада ширк аралашып кетсе кабыл болбогондой эле, ошол дуада адам дуа кылганда арам нерселер, зулум нерселер аралашып кетсе, ал дуаны так айтса деле пайда бербейт. Мына азыр ошондой маселелерди биякта алабыз. Азыр мына автордун сөзүн окуп берип туруп, анан түшүндүрмөсүнө киребиз. Бул жерде, бул фасылда мындай дейт. Көп учурда адамдар кылган дуалар кабыл болгонун көрөбүз дейт. Мисалы, тарыхта көрүп атабыз, бул пайгамбар мындай кылыптыр, бул сахаба мындай кылыптыр, анан мындай болуптур деп көрүп, угуп келатабыз. Бирок бул кабыл болуу дуанын сөздөрүнөн гана эмес. Кабыл болуу сөздөрдүн ошо сөзүндө эле эмес бул маселе. Дуанын өзүндө эле эмес. Дуа кылган адамдын муктаж абалы. Мындай учкуну зарыккан, зар болгон, жалынып, жалбарып дуа кылган. Ошондой дуанын кабыл болушуна адамдын кандай деген абалдардан өткөн ушул адамдын. Аны биз көңүл бурбайбыз. Анын өмүрүнө, ал адамдын ихласына, кандай амалда жүргөн иши жок бирөөнүн. Маселе ошол дуага жабышып алган да кээ бир адамдар. Дуа кылган адамдын муктаждык, жалынып, жалбарып кылган дуасы. Аллахка толук жүз бургандыгы, тоокел кылганды, мурда кылган жакшы амалы үчүн Аллах Тааламдын сыйлык иретинде кабыл кылганын, же кабыл болчу убакытка туш келгенин, ушундай нерселер менен коштолгон да. Ар бир келген дуада ошол адамда. Бирок адамдардан ал нерселер жашынып калат дагы. Ошол дуаны өзүнө эле жаттап алат болду. Ошол дуаны өзүнө эле жабышып калат болду. Ушул дуа, маселенин баары ошо дуада экен деп ойлойт да. Ушул ката түшүнүк. Өтө ката түшүнүк. Көп карапайым адамдар ушуга таянышат. Мондай дуа бар экен, ошону айтып коңузчу болду. Ай, сен дуанын кабыл болуш шарттарын билесиңби? Дуанын тоскоол болуп аткан шарттарын билесиңби? Десең, ага көңүл бурбайт карапайым адам. Эң негизи ушуну айтып эле койсом болду. Ал взятка алып атабы, коррупционерби, бирөөнүн ушактап атабы, бирөөнүн этин жеп атабы, урдап атабы, тоскоолдуктар барбы? Эң чоң нерсе ихласы барбы? Ширктен оолакпы? Аларга көңүл бурбайт. Эптеп mo дуаны берчи деп жанагы бандит адам деле, каракчысы деле, зулумда жүргөн адам деле ойлойт да. Качканда Кудай дейт, кууганда Кудай дейт деп ушуну айтып койсом эле, намаз окуган адамдар да ушинтип ойлойт. Намаз окуп эле мен бир дуа бар экен го, жазып берип койчу, шуну мен айтып коеюн да маселени бүтүрүп алайын дейт. Шайтан келечелейт буларды ушинтип, шылыңдайт. Ошол дуаны жаттап адам шылдыңга түшөт Кудайдын алдында. Ошон үчүн бул туура эмес түшүнүк. Бул дарыны туура убакытта, туура жол менен колдонуп айыккан адамды көрүп, эми мисалдап атат. Мисалы бир дарыны деле.
туура убакта туура жол менен колдонуп айыккан адам бар. Ошону бир адам көрөт, айтат, сен кайсы дарыны ичтиң деп сурайт да бирөөдөн. Анан ушул дарыны ичтим дейт. Анан ойлойт, ошол маселенин бар, ошо дарыда турбайбы дептир. Анан ошол дарыны сизде бар аптекадан барасыз да, алып алып өлө ичесиз. Эртең менен ич, түштө ич, кечте ич. 40 күн бою ич, 1 ай бою ич. Бөйрөгүңдү өлтүрөсүң, бооруңду өлтүрөсүң. Тигил адам айыкканда сага айткан жок ал. Ал дарыны ичти, бирок ошондой дарыны ичүүдө врач менен кеңешти. Ошол дарыны кабыл ала турган жолдорун жасады, тоскоолдуктарын жойду. Анын организми башка, сеники башка. Анан ар бир тигиге жардам берген дары сага жардам бере бербейт да. Көрдүңүздөрбү, адамдын абалы, бул адамдын абалы менен тигил адамдын абалы башка. Мунун организми менен тигинин организми башка. Бул дары бул адамга кабыл кылса, буга кабыл кылбайт бу дары. Аны врачтар жакшы билет, турмушта аны баарыбыз жакшы билебиз. Ушундай жаңылышта көп адамдар түшүшөт дейт. Мисалы, ошондой эле бир адам катуу муктаждыкта мүрзөнүн жанына барып дуа кылып калат, туурабы? Кээ бирөө барат, ширк кылгандар. Анан дуасы ошол жерден кабыл болот. Аны көргөн жахил адам эмне деп ойлойт? Маселем бар, ошо мүрдөдө турбайбы дейт. Ал адам өзү да ойлоп калышы мүмкүн, жахил караңгы болсо, ошо мен мүрдөгө бардым эле, анан ошондой ишим жүрүп кетти, же ушул оорудан айыгып кеттим деп. Чынында болсо мунун сыры эмнеде десе, мунун сыры ал адамдын Аллахка өтө муктаж болуп, жалынып, жалбарып, ыйлап кайрылганында. Бул бири. Экинчиден тагдыры туш келип калган. Болду. Ушул күндө айыга турган адам болчу. Анан ошол күн айыгарынын алдында кабырга барып калган болот. Же бир булак барып калган болот. Же бир эшен кожонун колун чапанын өп, колун кармап калган болот. Же бир молдонун үйүнө барып калган болот, да бирөө. Анан ансыз деле ошол күнү мунун айыкмак, же Алла Тааланын бешенесине дуасы кабыл болуп жазылмак, бирок ошол абал туш келип калат да. Анан ал Аллахтан көрбөй эле ошол абалды ойлоп калат, же ошол жерди ойлоп калат, эсинде калат. Мына ошентип анан бүгүнкү күндө жанагы ширктер таркап аткан ушул бирден бир себеп. Ушундай жол менен бир адам барыптыр, анан Түркистанга барыптыр, же бир мазарга барыптыр, анан дайыма ошентип кыйналып жүрчү экен. Анан ошол жактан келгенден эле баягы оору жок, сен көр мен көр жок. Тааныбайсың го ал адамды деп ушинтип анан бирин кояганда мен да барайынчы аяка дейт. Ага сыр эмне болгон, ал жерге барганда шайтан жардам берет. Эмне деп жардам берет? Жүрөгүн ачып, жанантип болдуктап, ыйлап, көзүнөн жаш чыгып, жалынып, жалбарып, өмүрү тахажжүттө да андай ыйлап алганда, ошо кабырга барганда же өзүнүн сөзү менен ыйык деп атаган жерине барганда шороктой ыйлап баштайт. Аллахтан сурайт. Аллахтан сурайт ошол жерге барып да. Бирок ал эмне кылат? Ошол дуам кабыл болуш үчүн ошол жерге барышым керек деген түшүнүк болот. Ошол жерде бир сыр бар, бир керемет бар, береке бар. Ошон үчүн дуам кабыл болду деп ойлоп алат. Аны Аллах Таалам кабыл кылган менен иши жок. Түз эле мечитте отуруп деле намазында, үйүндө отуруп деле дуа кылса кабыл болмок. Же ошол абалга туш болмок. Бир нече себеп бар. Же жалынып, жалбарып, өтө ыхластуу дуа кылды, суранып Аллах Тааланан. Же болбосо тагдырында ошол күндө жазылган, болду, айыгат. Көрдүңүздөр, шайтан адамга жиндер келип туруп кандай ой берет? Жок, маселе адам эмес. Сен ошол жерде себеп болду дейт. Көрдүңүздөр, анан адамдын жүрөгү каяка байланат? Кудайга байланабы? Жок, Кудайга байланбайт. Ошол арбакка байланып калат. Ошол кабырга, ошол булакка, ошол даракка, ошол эшен кожо деген бирөөнүн колун кармадым беле. Ошонун берекеси бар окшойт деп. Өзбекстанда бир аял бар экен, башка чаап коет экен адамдарды. Анан ошол жерден бир эки адам айыгып кеткен да тагдырында. Анан барып мен да башымды чаптыргым келип атат дейт. Бирөөнүн жан башка тээп коет. Ошондой жинди мененге кызмат кылган адамдар бар. Бул адамдарды шылдыңдап атат. Аны YouTube'дан бир эки адам барып көрөт. Мо айыгып кеттим деген. Балким ошол аферистин өзүнүн жанагы не деп коет, электоратындагы адамдары. Же болбосо тагдырына туш келип айыгып кеткен. Же болбосо ал адам жалынып, жалбарып, дуа кылып жүргөн. Анан шыпа убак келди. Келгенде тигил адамга барып калды, туш болуп калды. Экөө шайкеш келип калат. Анан ал айыгып кетет дагы, кимден көрөт? Ошол мени жан башка теп деле, башыма чап деле. Ал болсо аферист, элдин акчанын баарын шыпырып атат. 10дон, мисалы 100 адам кирсе, 5 адам тагдыры менен, 5 адам өзүнүн ыхласы менен, 5 адам жалынып, жалбарып дуасы менен туш болуп айыгат. Ошол 10-15 адамдын бардыгын эмне өзүнө ыйгарат. Мына мен себеп болдум дейт. Наракта 70-80и айыкпай эле жүрөт. Аны адамдар көрбөйт. Ошо айыгып кеткендерин интернетке чыгарат. Анысы бир көз ачык, же аферист, же да бирөө намазы деле жок ушундай адамдар болуп. Алла сактасын.
Мына ошо дуада да ушундай маселелер бар. Ошон үчүн бирөөгө үйрөтүүдө түшүндүрүш керек. Айтууган намазың барбы? Арам оокаттардан оолаксыңбы? Жалгыз Аллахка жалынып жалбарып дуа кыласыңбы? Дуаңда Аллахка кошуп шерик кошуп башка нерселериң жокпу? Ошонун баарын таанышып чыгыш керек адам. Анан ушулардан тазаланса, ой субханалла керек болсо бул пайгамбар алейхиссалату вассалам дуасындагы дуаны жаттабай деле түз жалгыз Аллахка кайрылса, Аллахым бере көр, сенен суранам, дуамды кабыл көр, жакшылыгың бере көр деп. Бул деген сөз дуаны жаттамайча дуа кылба деген сөз эмес да. Адамда ихласпын бар болсо, намазы бар, тоскоолдуктар жок болсо, суранычында шариатка каршы нерселер жок болсо, кабыл боло берет. Миң суннадагы дуалар жаттабасын, Курандагы дуалар жаттабасын, бирок тоскоолдуктар жой болсо, пайда бербейт. Мына ушул түшүнүктү жакшы түшүнүш керек. Шайтан, жиндер бизде ушу аракет кылат. Бул түшүнүктөн оолак болуп эле, эптеп муну мынча жолу айтып кой, тигини мынча жолу айтып кой, болончо жерге барып кой, муну сылап кой, муну тигини кармап кой, жерге алып барып кой, болду маселе бүттү дегендей. Мына кээ бир дуалардын кабыл болушунун себептерин эскертип, бирок ушул нерселер көп адамдарга жашырынып калат. Дуанын кабыл болушунун себебин башка нерседен көрүп алат. Биринчи себеп мисалы, адамдын дуа кылуусунда өтө зарылдык. Биз айтпадыкпы, өтө зарыл болуп кыйналган адам капыр болсо деле дуасы кабыл болуп кетет. Капыр болсо деле сууга чөңүп өлүп баратат. Ушундай өрттүн ичинде калып калды. Не деп коет? Кудай дейби, ар бир адам өзүнүн тилинде айтат. Кудай десе да Алла Таала аны эмне ушунчалык зарыгып, кыйналгандыктан жалынып жалбырап, эки көз чекчейип өлүм алдында турганда суранган адамды куткарып коет Алла Таала. Ал Куранда да келет, мушриктер деле куткарып койгон. Мусулман адам ошентип жалынып жалбарып атса мисалы, албетте бул дуа кабылышына себептерден болот. Себеби бул жерде ихлас бар. Эч кимдинге карабай жалгыз Аллахтын өзүнөн гана суранат. Кайдимкиде ихлас менен дуа кылуу дуанын кабыл болушуна себеп болгондой эле, бул жерде дагы зарыгып, жалгыз Аллахтын өзүнөн гана үмүт кылып дуа кылганы кабыл болгондой эле кабыл боло берет. Силер дуа кылганда ихлас менен дуа кылгыла дегендей. Экинчиден, же ал адамдын мурунку абалдары. Мурунку абалы деген дуа кылганда башында бир кыйынчылык түшүп, эки эле адамга бир убакта кыйынчылык түштү мисалы. Экөөнүн буга чейинки 1 ай, 2 ай, 1 жыл мурунку абалдары каралат. Кудайдын алдында. Экөөнүн үнү дагы, сөзү дагы, дуасы да бирдей болсо, эмнеси ким таасири кимдики күчтүү болот? Бул адамдын архиви каралат. Өткөн жолу таза, жакшылыкта Кудайды эстеп жүргөн адам болсо, аныкы жеңил кабыл болот. Анан өмүрү Кудайды эстебеген адам бир кыйынчылыкка түшкөндө, аныкы оор болот албетте. Не деген пайгамбар алейхиссалату вассалам? Тарраф илаллахи фирраха ярифука фи шидда. Аллах Тааламды сен токчулукта, тынчтыкта, жакшылыкта эстегин. Таанып жүргөн кыйынчылыкта Аллах Таалам сени эстейт деген. Юнус пайгамбар не деди? Фалаула аннаху кана минал мусаббихин лалабиса фи батнихи иля йауми юбасун. Эгерде ошол киттин оозуна чейин түшүп калганга чейин бул намаз окуп Кудайды эстеп жүрбөгөнүндө, анда кыямат кайымга чейин ошонун ичинде калып калмак деген. Кыскасы, адамдын абалы каралат өткөнкү абалы. Өткөнкү абалында жакшылыкта жүргөн болсо, дуа кылууда тез кабыл болушуна, натыйжасын көрүшүнө, жетишине чоң себептерден. Үчүнчүдөн, жанандагы абалдарга туш болуп калат. Түндүн акыркы бөлүгүндө, жума күндө бир убакыт бар, ошого туш болуп калат. Саждада, намаздын аягында салам береди. Мына ушундай убактарга да туш болуп калса, дуа кабыл боло берет. Бирок жанагы карапайым адамдардын ката кетирген эмне экен? Дуанын кабыл болушунун сыры бул учурларды карабайт. Ихлас барбы, жалынып жалбарган убакыт, дуанын кабыл болгон учуру, анан ал адамдын өткөн абалы, алар менен иши жок. Кептин бардыгы ошо дуанын айтылып аткан сөзүндө экен деп түшүнүп алат болду. Берчи ошону мен жазып алып эле бүгүн айта салайын дейт да. Болду, ошону эле айтайын, маселе бүттү дейт. Ал кредит менен жүрөт, бирөө уурдап жүрөт, бирөө алдап жүрөт, бирөө кыянат. Алардын баарына баш оорубайт. Тобо истигфар кылып, Кудайга кайтуудун иши жок. Сыр эмне деп ойлойт? Сыр жанагы сиз айттыңыз го ушундай бир дуа бар дедиңиз. Ошону эле мага таштап коюңузчу дейт келер. Кыргытып коюңузчу дейт. Болду, ошону жаптып алам. Ошо менен экинчи көрүнбөйм мен болду. Ал дуа айтылды, бирок ал адам дуа кеп дуада эмес, ошол адамдын абалында болуп атат. Кудайга болгон кайрылуусунда, жалынып жалбаруусунда, Аллахка болгон мамилесинде,
жүрүм турумунда тоскоолдуктар жоюшунда анан келип бир дуаны айтканда кабыл болду да. Биз болсо ошол дуага карап атабыз да. Мына ушул ката түшүнүктүү атат. Дуа өзү эле. Мисалы бир айылдан жакшы таква адам бир жакшы дуа кылды да. Ошонун натыйжасын алып көрдүм деп айтты да. Анан бир адамдар маселенин баардыгы ушуну айткан. Ошол дуаңызды айтыңызчы дейт. Биз жазып алалы деп. Адамдардын баары каяка кылат? Ошол дуаны жаттайм деп аракет кылат. Тигил кишинин ушул дуанын кабыл болушуна кандай жүрдүңүз эле? Кантип амал кылып жүрөсүз? Кайсы жолдо жүрөсүз? Аллах Таалага мамилеңиз кандай дегенди эч ким суроо бербейт. Ошо айткан дуанын эле формасын бериңиз мага болду дейт. Субханалла. Ушундай түшүнүктө жүргөндөр көп. Маселе дуанын өзүнүн формасында эмес. Маселе абалда. Сабак алына турган, ибра ала турган, биз түшүнө турган нерсе ошол дуанын айтылышында эмес. Сыр дуанын текстинде эмес. Жакшы түшүнөлү, жакшы түшүндүрүңүздөр ушуну башкаларга. Көп ойлойт ошол текстин өзүндө маселенин сырдын баары деп. Ыхласың тоскоолдуктар жойгон болсоң, арабча өзүң тилиңде айтсаң деле, өзүңдүн жүрөгүң менен айтып ошол шариат каршы келбесе болду, кабыл болот ошо. Анан мен арабча айтышым керек, арабча жатташым керек деп арабча жатта. Тим эле тажвид менен жатта. Бирок тоскоолдуктар жойбосоң, мамилеңди оңдобосоң, жүрөгүңдү тазартпасаң, ыхлас жок болсо, өзүң ширкке малып жүрсөң, каяктагы дуа кабыл болот. Ошону түшүнбөй атат да кээ бирлер айтып атсак деле. Дуанын боюнча түшүнүк албагандар. Мына ошол нерсени түшүнбөстөн эле, үстүртөн эле дуаны өзүнө алып алат дейт. Бул өтө ката. Дуанын кабыл болушунун себептерин билбей, тоскоолдуктарын билбей эле дуаны өзүнө эле жаттап алыш, ошол өзү эле жардам берет. Ошол да сыр десе, бул ката. Мына биздин күнүбүздө көргөн, сезе ала турган нерсе менен мисалдайын дейт шейх. Бүгүнкү күндө кээ бир дарылар бар. Ошол дары менен бир адам айыгат, экинчиси айыкпайт. Неге? Бирөө айыгат, экинчиси, бирөө денеси дарын кабыл кылат, экинчиси кабыл кылбайт. Биринчи айыкканы туура абал менен, туура өлчөм менен, туура рецепт менен, туура врачтын кеңеши менен, ошол нерсени сактоо менен кылды, пайда берди. Ошол дары маселе чечилген жок. Ал адамдын өзүнүн ошол врач менен кеңешип, дисциплина дейби, эреже дейби, тартип дейби, абал баардыгын сактанды. Ошого төп келди. Дарысы дагы төп келди, абалы да төп келди. Анан пайдан берди. Ал эми ким алды? Ошол эле дарын ичти, бирок башка себептерин жасаган жок. Врачтан рецепт алган жок. Тоскоолдуктарын жойгон жок. Неге жардам берген жок экинчисине? Себеби экинчиси биринчи кылган режимди биринчи жасаган адамдын абалындай жасаган жок. Мына ушундай эле туугандар дуа маселесин. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүнө каршы келген адам ошол дуаны жаттап алды деп коюңуз. Мисалы сиз жаттайм, мына ушундай дуа бар экен, аны кылган адам стресстен жоюлат экен, мындай дегенди уктуу дагы. Берчи мага, мен да стресстен жоюлуп, кайгыдан арылып, кубанычта жашайын деди да. Анан жазып берип коесуз. Намазы жок, Кудай менен иши жок, ширкке малынган, бидаттары толо, пайгамбарга каршы амалдар. Жардам береби ошол адамга эми дуа. Жаттап алсын, тим эле ирети менен, тартиби менен. Мен ошондой эле. Жанагыларды Ибн Кайым рахимахуллах мисалдап атат. Кээ бир адамдар ошо кабырга барып ширк кылгандар тагдырына туш болуп калат. Же болбосо жалынып жалбарган абалында Кудайдан суранганы, ошол жерге барганда Кудайдан өзү ыхлас менен суранып ыйлайт. Анан ал адам не дейт? Сыр ошол кабырда деп ойлоп алат. Алла сактасын. Мына шайтан ошол нерсеге адамды кулатып салат. Анан алар бар айтышат элине, туугандарына. Ой, мен ушундай деген падыш атага бардым, же Манас атанын арбагына бардым, же Күмбөскө бардым, же Сулайманга бардым, же болбосо Дөбүт пайгамбардын жерине бардым, же Түркистанга бардым. Анан ушул жерден мондай дуа кылгам, мына азыр келип натыйжасын көрүп атам. Адамдар азгырылат. Маселем бар ушакта турбай деп. Анын дуасынын кабыл болушуна кабыр болгон жок. Көрдүңүздөр, маселени караңыздар. Шейхим эмне деп атат? Түшүндүрүп. Маселе себеп кабыр болгон жок. Болгон ал адам ошол жерден зарыгып дуа кылды. Ихлас менен дуа кылды, Кудайдан сурап. Кабыр себеп болгон жок. Эмне себеп болуптур? Өзүнүн жалынып жалбарган дуасы себеп. Кайрылуусу, жалынып жалбарып Аллах Таалам болгон дуасы себеп. Ошондой кылып үйүнүн төрүнөн эле дуа кылганда, ыйлап, шороктоп, ошондо аргасыз болуп дуа кылганда,
ошончо акчаны коротпой эле 2-3 күн ошол жака барып жатпай эле ошол дуаны кабыл болмок дейт. Экинчи себеп тагдыры туш болуп калат. Туурабы, тагдыры бардык эле дуа кылбай деле жүрөт, ооруйт. Кээде болот мына грипп болосуз, дары пар ичпей эле шырпыр деп кайра айыгып кетип атпайбы. Бир адам антибиотиктер сайынат, дары пар ичип айыгат. Бирөө ушинтип жүрүп эле супу ичип үйүнөн чай пай, варенье саренье жеп туруп айыгып кетип атат. Себеби менен, бирөө болсо тагдыры менен. Ушинтип ширк таркаган ырым-жырымдар бүгүнкү күндө жана жерде берекет бар экен, анан пайда бар экен, өлө сонун экен, мындай экен дегендер ушундай жолдор менен таркайт. Аягында сурап келсең эмне десең, тажрыйба деп коет. Сөзүбүз бүттү туугандар ушу менен. Мен бул нерсени неге айтып аябай көбүрөөк эзилип бияка токтодум? Себеби деген ушундай эле башкача форма менен кайра сурай беришет адамдар. Ушул жерден шайтан акырын бурат, бул шубха. Мындай ушинтип адамдар ушул жерден чаташып кетет дуанын маселесинде. Кайсы бир адам ушул кабырдан же бул жерден барып дуа кылым десе, бул далил болуп саналбайт. Ошондой кылып барып дуа кылыш керек турбайбы дегенге. Себеби хадистер толо кабырга барбаш керек, ал жерге барып дуа кылуу дегендерди тыюу боюнча. Кабырга неге барат? Кабырга эртең мен да өлөм, ушул жерге келем, ошого чейин амалым кандай, даярдыгым кандай деп барат, сабак алыш үчүн барат адам. Ошо өлүп жаткан жерлерди көрүп эстеп, өзүн өзү эсеп кысап кылыш үчүн барат. Дуа кылып сураныш үчүн эмес. Анан бирөөлөр келип ушундай түйдө эле бар турго, анан дуасы кабыл болуп турго, анан айыгып кетип турго, анан мындай болуп кетип турго деп ушинтип чыгышат да. Карапайым ушуна алданып калат. Шайтан мына ушул жерден жыргап, кубанып, сүйүнүп, адамдарды ширкке жыкканына курсан болот. Карапайым адамдар билбейт. Ал жалбарып эле кылгандыгы, же тагдырдын туш болуп калгандыгы, же зарыгып дуа кылган кабыл болгондугун билбейт. Ошентип ыйлап, шороктоп үйүнүңөн кылганда деле кабыл болмок. Аттиңай эгер ошондой жалбар ыйлаганыңды аялдар үйүндө, эркектер мечитте дуа кылганда мисалы, кандай болмок? Өтө сонун болмок да, дуа кабыл болушуна себеп болмок. Кабырдан эмес, бир ыйык жерден эмес, өздөрүнүн тилинде айтканда. Мына ушинтип адамды Аллах сактасын, шайтан дуа маселесинде туура эмес түшүнүккө жыгат. Аллах таалам баарыбызга ийгилик, тавфик берсин. Ва саллаллаху тааля аля хайр халкихи ва аля алихи ва сахби ажмаин.